Чоң кишилерче маселе көтөрүп, эл оозуна алынган кичинекей Бекболот менен президент жолугат экен деген маалыматтар тарады. Көп өтпөй бул кабар чындыкка дал келбей турганы айтылды. Бирок антке менен аны жандап жүргөн блогер Азирет Осмонов өлкө башчынын үйүнө барып, бейрасмий жолугушууну пландап жатканын айтты. Мен иштиме мас болуп калам. Интернет жылдызына айланган кичинекей балбайлык Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаров менен жолугат экен деген маалыматтар тарады. Интернетке чыккан кабарларга таянсак, өлкө башчы анын арыз-муңун угуп, көгөрүп кеткен мектеби боюнча маселе көтөрмөк экен. Бул боюнча Бекболотту жандап жүргөн блогер Азирет Осмонов дагы Instagram баракчасына чыгарып калды. Азирет Осмонов Достор, бүгүн биз Бекболотту мынакей Бишкекке алып жөнөдүк. Таке Куба. Буюрса эртең Садыр Жапаровга жолуктурабыз. Бүгүн болсо ошол Бишкекте болобуз. Бул маалымат тарап жаткан кезде бүгүн түшкөн мал президенттин басма сөз кызматы билдирүү жасап, маалыматты жокко чыгарды. Мындай жолугушуу пландалбаганы белгилүү болду. Садыр Жапаровдун жакынкы күндөрдөгү иш планында окуучуну кабыл алуу маселеси каралган жок, жолугушуу пландалган эмес. Мына ушундай кайчы жаңылыктардан соң биз блогер Азирет Осмонов менен байланышууга аракеттерди кылдык. Ал өлкө башчынын үйүнө барып, жумуштан тыш жолугууну пландап жатканын гана айтты. Ал жанагы расмий түрдө деп атпайбы, бул президенттин иш планына караштырылып неме кылган эмес. Каралган эмес депчи. Биз үйүнө эле барабыз да, мындай бейрасмий, жөн эле мындай жөнөкөй. Ошону жазып атышат расмийлерчи. Эске салсак, буга чейин Түп районунун Балбай айылында жашаган 8 жашар окуучу Бекболот Турдушев социалдык тармактар аркылуу мамлекет башчыга кайрылган. Ал мектептин дуалдары көгөрүп кеткенине байланыштуу аралыктан окуп жатканын белгилеп, 2 кабаттуу мектеп куруп берүүнү өтүнгөн. Ассаламу алейкум, саламатсызбы, Садыр Жапаров. Ана сиз президент болдуңуз эми. Биздин айылга Балбай Батыр айылына 2 этаж школ салып берип коюшпу. Караңызчы, биздин азыр школубуз көгөрүп, уже онлайн окуй баштадык, онлайн. Жаңыдан жакшы окуп келесак, кайра мектеп көгөрдү онлайн. Уже олмок болот. Ой, 2 этаж мектеп салгыла. Салсаңар, ана силерди эл журттар жакшы көрө баштайт. Бул видео чыкканы интернет желесине тез тарады. Көпчүлүгү кичинекей Бекболоттун бул кылыгына таң калып, жакшы кептерин жазышты. Ал тургай айрым блогерлер Ысык көлгө чейин барып тамашалуу видео тартууга үлгүрүштү. Анан видеону сен өзүң эле тарттыңбы же бирөө айттыбы, могу ушинтип видео тарт депчи? Мен өзүм эле тарттым. Биздин мектеп көгөрүп атканынан анан ошентип өзүм тарттым. Мектебиңер ушинтип чындап эле көгөрүп атабы? Көгөрүп атат, мурда да жыл сайын көгөрөт. Бекболот ошол тасманын көркүн ачып, куйкум сөздөрү менен көптөрдү күлдүрдү. Ал тургай сүйгөн кызы, үй бүлөсү жөнүндө да кеп козгойт. Ал апалуу болгусу келип жатканын айтып, азыр атасы экөө эле жашап жатканын билдирген. Мен 3 жашымда апам каза болуп калган. Анан үйдө атам экөөбүз жашайбыз. Анан мен дагы төрөлө электе апам бир эже төрөп, эжемди төрөптүр. Анан ал эжем кичинекей чагында чарчап калып, неметип калыптыр. Анан мен да 3 жашымда апам каза болуп калып, үйдө аба, эже, ини, бир туугандарым жок. Мына ушул видео чыкканы кичинекей Бекболоттун жылдызы жанып, эл оозуна алынып жаткан учуру. Ал өзү дагы тамашалуу видеолорду тартып, ар кандай таланттарын көрсөтүп, кичинекей блогер атка да конду.